Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Бизге да айтат ата-энебизге түшүнүк берип коесузбу депчи. Биздин кыргыз кыз Япониянын мамлекеттик ишине. Анан ошол эле Оксфордто окуп атат, Гарвардта окуп атат. Түбүңдө бирдеме болсо, анан түптөлүп анан өсөсүң да. Айтинин алифбесин үйрөтөт десем болотпу? Болот. Балдарыбызды мына жанагындай 70 китеп окуп койгон, 300 китеп окуп койгон, 1000 повесть окуп койгон 5-класстын кызы ошол. 1000 повесть окуп коюп атат. Мен оозум ачылды да. 12-13 күндүн ичинде, 2 аптанын ичинде тамга тантып окутуп койсо болот экен да. Летокран кээ бир жерлерде жок. Мисалы, университеттерде жок мына. Биякта 5 тил үйрөнөт дедиңизби? Ой, сонго ресторансыңар го я. Медресенин формасы калпак экен. Жагыңда төрөлгөнүң Кыргызстан, ак бешикке бөлөнгөнүң Кыргызстан. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү? Бүгүнкү тапта биздин YouTube канал Нарынга келди. Нарынга келгенде дагы жон келген жок. Атай ушундай жакшы бир силерге көргөзө турган, силер менен бөлүшө турган бир жөрөлгөлөрү дейинби, сонун маданияты дейинби, айтор жакшы билимге сугарылып аткан жаштары дейинби, ушундай бир өзгөчө нерселер бар экен. Аны сиздер менен бөлүшпөсө болот. Биз мына ушундай сонун жердебиз. Теолог, психолог жана мыкты муунду тарбиялап келаткан көп китептердин автору Мамбет Асан Ибраевдин сонун ажайып жеринде меймандабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин Калем лидерлер академиясына кош келипсиздер. Жалпы сиздин бул жака келип, бизден ошо интервью, кеп кеңештерди алып, бере турган нерселериңерди берели деп келгениңиздер үчүн биз дагы терең кубанычтабыз. Ыраазычылык. Элдин аң сезимин, жан дүйнөсүн ойготуп, багыт берип, өнүгүүсүнө кээ бир мезгилде баягы чымчып айтып, тиштеп айтып, ойготуп айтып атасыздар. Ошол кылып аткан иштериңер берекелүү болсун. Ишиңерде ийгилик болсун. Рахмат, анда баштайлы. Бул жер биздин конференц зал 50 балага, кээде 70 балага көп болгондо кошумча стөлдөр менен келтиребиз. Микрофон бар, көрсөтө турган проекторлор бар. Анан бул жерден негизги бул жерде балдарга, жаштарга, аталар, апалар, ата-энелер деле келет. Мисалы эртең ата-энелердин жыйналышы болот. Калем лидерлер академиясында окуп аткан ата-энелерге биз кыздар балдарыңыздар эмне кылды, кандай окууларды окуду, кандай деңгээлде деп туруп отчет катары ата-энелер менен сүйлөшөбүз. Анткени бала менен баланы өстүрүш үчүн ата-эне, бала, мугалим. 3 нерсе маанилүү экен да. Ошон үчүн биз ата-энелерди чакырып бул жерде ата-энелер менен сүйлөшөлү деп атабыз. Ошо бул жерге келет, 30тан келет, жыйналыштарын кылат, эмне максаттар болгон болсо бири-бири менен баарлашып бөлө турган конференц зал. Андан кийинки бул жактарда ушул кабинет, англис тил кабинети. Негизи англис тилге балдарыбыз англис тилге көбүрөөк келип атышат. Заманбап летокран менен бул жерге келип мугалимдерибиз өзүнүн китептерин, өзүнүн бере турган сабактарын жүктөйт, бул жерде берет. Бул жерде жазат. Экран менен неме бириккенде доска, такта. Балдарга да жакшы экен, мугалимге да жакшы экен. Кайра жазган нерселерин ушул жерде ичинде сактайт. Эмнени жазып атат, эртеңки күндүкү унутулуп калбайт. Өзгөчөлүгү ушул. Мисалы, өзлөрүнүн бул жерде жазып, сактап, ушул жерде балдарга сабактарын бере берет. Ыңгайлуу. Мурункудай доска, боорап кел, тигинап кел, мунап кел, досканы өчүр, аны кыл, муну кыл дебейт. Анан дагы жакшы жери, мунун жакшы жери мындай кол менен да жазасың. Экинчиден муну сактайсың, жазган сабактарын сактайсың. Үчүнчүдөн бул үйдө мугалим даярданган болсо, даярданып келет да, сабагын даярдаган болсо, бул жерге жүктөп алып
Анан пайдалуу ошол сабактар боюнча пайдалуу балдарды сүйлөтө турган англисче, түркчө сүйлөтө турган роликтер болгон болсо, бул жерге алып келип туруп YouTube'дан көрсөтүп кое берет. Ушуга жакшы карагыла депчи. Анан эми балдарды негизи мындай экен да, балдарды биринчи окуп аткан балдарга жакшы түшүнүк берүү, андан кийин көрсөтүү, көзү менен да көрүш керек. Роликтерди көрүш керек, көрсөтүү. Андан кийин колуна мына деп туруп дептерди берүү. Үч тараптан ошондо жетишүүгө мүмкүнчүлүгү болот да. Бул жер Нарын медресеси 2011-жылы Нарын областына казы болуп келип, анан могу мечит оңдоп, даараткана жок болчу, сыртка даараткана салып, мечиттин ичин сыртын, мунун астында офис бар. Казыятка тиешелүү атайын офистер бар. Андан кийин жалпы Нарын областында область боюнча кыймылдагандачы, область боюнча кыймылдаганда жалпы балдар окуйбуз деп чыкты да. Кай жерден окутуш керек? Баарын Бишкекке, башка жактарга жибере албайт экенбиз. Медресе салууга туура келди да. Баягы негизи адамдарды диний сабатындагы деңгээлин көтөрүш үчүн, диний сабатсыздыкты жоюш үчүн, диний сабатсыздыкты жоюш үчүн балдарды окутуу керек экен, кадрлар керек экен да. Имамдарыбыз, анан кой балдарды окуталы деп туруп, биринчи могу казаттын алдында медресе бар болчу. Медреседен ошол жерден баштадык, 15 баладан баштадык. Андан кийин кой балдар көбөйүп баштады. 60-70 талаптар көбөйгөндө биз могул медресени, бул жерде бош эле жер турган, колубузда акча жок болчу, белгилүү акча жок болчу. Бирок проект чийдирдик дагы, көрүп көрөлү дедик, баягы баштап көрөлү дедик. Баштадык, муну жаштар ассамблеясы Саид Байымы агай бул жерге жардам берип, биринчи этажын бүтүрөлү деди. Анан бирок биринчи этаж бүтүргөн менен келип кетип окуу болбойт да. Бул жерде бизде область боюнча Кочкордон, Жумгалдан, Актала, Нарын, Атбашы бүт жерден келет да. Анан жаткыртып окутууга туура келди дагы. Бул жер жаткырып окуталы деп турганда, бир этаж сиз салып бериңиз, астыңкы подвал, тамак столовый, тамак, андан кийин жатаканасын биз өзүбүз салалы деп жергиликтүү спонсорлорго чоң рахмат. Дагы ыраазычылык билдиребиз. Ишинде ийгилик болсун ошолордун. Жергиликтүү спонсорлор бирден комнатаны бөлүп алып, ичин сыртын оңдоого, жана мебелдерди коюуга, балдарга эмне талап болгон болсо, ошолордон жергиликтүү Нарындагы жергиликтүү башка жактардан да жардам берди. Көпчүлүк, бирок көпчүлүк спонсорлор Нарындан жардам беришти да, муну бүтүрүп алдык. 4-5 жылдан бери бул иш жүзүндө иштикке берилип, балдарды окутуп атабыз. Биз ойлогонбуз, бир баягы балдар азыраак болуп 80 балага ылайыкташтырганбыз. Бирок балдардын келүүсү азыр бул жерге келүүсү аябай көбөйүп атат. Анткени 9 класс бүтүрүп 10-11-ди бизде окуйт. Бул жерде ошо динден маалымат беребиз, Куран окутканда арабча, андан кийин англисче, андан кийин 9-10-11-де 10-11 класста ОРТ-га даярдалат. ОРТ-га даярдап балдарды анан чыгарып каалаган факультеттерине кетет. Анткени баягы баланын фундаменти, аң сезими, жан дүйнөсү түптөлүп калгандан кийин бала өзү тандоо, өз ыктыяры менен жалгыз гана ушул окууда окушуңар керек, же Ислам университетинде, же болбосо теологияда, же Египетке, же башка жака баруу эмес. Бала кайсы кесипти сүйгөн болсо, ошол кесипти бул жерден өзлөрү тандап, ОРТ-нын тестине жараша өзлөрү кесиптерин тандап кетет. Башка биздин балдар жылына 30дан андан кийин быйылкы балдар 40 болуп калат, 40 баладан 80 бала бул жерде азыр окуп атат, 40 баладан чыгып баштайт да. Жакшы, ичин көрөлүбү? Ичин көрөлү, келиңиздер. Келиңиздер, жалпы. Бул жер медресе, азыр үстүңкү, астыңкы этаждарга да барабыз. Мугалимдер бөлмөсү, жалпы. Биздин мугалимдер бөлмөсү. Кадимки эле мектеп. Бул жер ушул мурунку биздин ата бабалардан калган мына китептер. Арабча китептер, диний китептер бар. Бул жерде шарият эрежелери бар. Араб тили бар. Бул жерде дагы эмне жүрөт? Мотивационный китеп экен, тигил. Кол менен дуа китептер жүрөт. Ушундай эски китептерди да коюп койдук. Сиз өзүңүз окуп чыктыңызбы муну? Мунун ичиндеги негизи эле жалпы белгилүү Куран дагы бар экен, Куран китеп. Анан тиги шарият эрежелери жазылган китептер бар, дуа китептер бар. Түрлүү. Бул жер китепканасы. Китепкана. Бул балдар колу менен жасаган макеттер, бул жерде ушундай.
нерселер менен алек болот. Андан кийин китепканада мындай ар түрдүү китептер бар ар түрдүү китептер. Маңыздары же жалаң эле Куран. Бул жерде окуп бүтүп калган китептер болгонбуз? Жок. Куран эмес. Бул жерде адабият бар, маданият бар. Бул жерде повесть, романдар бар, түрлүү китептер бар да. Балдар бул жерде алды 70ке чейин китеп окуган, 30, 60, 70 жарышып окуй беришет мунун ичинде. Анан негизи бул жерден окуп бүтүп калгандан кийин облустук библиотека бар эмеспи? Шаардык библиотека. Ошол жерге барып туруп китептерди алып келип, бул жерде окуп кайра жеткирип берип отурушат. Жалпы 2,5 миң китеп бар. Башка китепканалардан өзгөчөсү. Жалпы 2,5 миң китеп бар. Анан 5 тилдеги. Араб тил, түрк тил, кыргыз тил, орус тил, англис тил. Анткени бул медресебизде жакында эле азаттыктан чыккан, көрсөңүздөр керек. Ошо 5 тилде китептер окутулат. Түрк тилден, араб тилден, кыргыз тил, ошол тилдер боюнча жалпы 2,5 миң китебиз бар. Сабактын негизи кайсы тилде өтүлөт? Негизги кыргыз тилге өтүлөт. Анан ОРТ дайырлайбыз, кыргыз тил киргендикке байланыштуу. Анан азыр бул жакта араб устазыбыз бар, Египеттен келген Асхар университетин бүтүрүп. Ар 3 жылда бизде жаңыдан араб мугалимдер алмашып турат. Азыр ал киши менен да таанышабыз. Бул жактагылар да англис тил, 2 класс англис тилди кылганыбыздын себеби ошол англисчеге көбүрөөк балдар келип атат да. Биздин окуучулар бул жерден 10 класстан 11 класстан келип атышат да. Биздин окуучулар бул жерден окуп, билим алып, университеттерге кетип атат да. Англисчелерди үйрөнүп алып, башка университеттерге кетип атат. Чет өлкөгө чыгып аткандар да бар. Окуп. Негизи англис тилчилер өзүлөрү болуш керек болчу. Кембридждин системасы менен берип атабыз. Китеп Кембридждин системасы менен. Математика кабинети. Математика бул жерде бага математиканы берет, анан ОРТ даярдоо деле ошол жерде болуп атат. Жана жетишпеген математикадан жетишпеген балдар, башка эле предметтерден жетишпеген балдарды ушул жерге келип, сиздер баягы убагында бүгүн келбей турган мезгилде келип калдык, балдар өзү окуучулар келип турат. Эртең менен келүүчүлөр бар, англис тилге деле. Анан түштөн кийин келүүчүлөр бар. Эртең менен окугандар түштөн кийин келет, түштөн кийин окугандар эртең менен келет. Саат 9-да башталат. Бул компьютерлик класс. IT-ни бияктан үйрөнүшөт. IT-ни бул жерден үйрөнүшөт. Бул да ошол ЖРТга даярдоо. Жалпы тестирлөөгө. Жалпы тестирлөөгө даярдоо. Биз буюрса ошо калемден атынан быйыл китебин чыгарып аткан атабыз. Китебин. Андан кийин тесттерин даярдап атабыз. Балдарды биринчи ошо тестти толтурууну үйрөтүш керек экен да. Кээде убактысы жетпей калат. Кээде убактысынан дагы түшүнүгү жетпей калат. Биринчи эле келе калып бала тестке кирип кетсе, бүтүрө албай калат экен да, убактысы жетпей калат экен. Түшүнүгү да жок болуп калат экен. Ошон үчүн көбүрөөк тесттер менен иштейли да, 10 тест даярдап атабыз. Анан китебин даярдап атабыз, 3 китеп. Агай, ата-энелерге дагычы баланын кесибине кийлигишпегиле деп окутса кандай болот эле? Биз 3 илтип кылып окуттук. Ата-эне, мугалим, анан балдар. Ата-энеге айта турган сөздөрдү айтып атабыз. Муну айтыш керек экен, чын эле жакшы. Ата-энеге айтып атабыз, баланын өзүнүн тандоосуна койгула. Эртең силер тандаган менен, силер багаттаган нерсе менен кетпейт. Силердин заманыңар башка болчу, балдардын заманы башка. Бул түшүнүктөрдү бериш керек экен. Ошону ата-энелер туура кабыл алып атат да. Жакшы болуп кабыл алган ата-энелер бар да. Кээ бир балдар кыздар жана силерге айтып аткан сыяктуу эле бизге да айтат, ата-энебизге түшүнүк берип коебузбу депчи. Мына азыр биз эртең күнгү жыйналышта ошол нерселер, маселелер козголот. Агай, мугалимдерге эмне деп бересиңер? Мугалимдерге эми биздин мугалимдер негизи азыр жаңыланууга муктаж болуп атпайбызбы? Жаңылануу, жаңы технологияны колдонгонду билиш керек болуп атат. Андан кийин бул немелерди интернеттин ичинде изденгенди билиш керек. Балага жалгыз гана баягы предметтин ичиндеги нерселерди бере бербей балдарга. Предметтен сырткаркы нерселерди дагычы таң калтыра турган нерселерди, азыр таң калтыра турган нерселер көп болду да. Интернеттен изденип келип, балага жеңил берүү жолдорун дагы мугалимдер жолун табыш керек да. Мисалчы агай, кесип тандоодо мугалимдер ар бир баланы психолог болуп бүтүшкөндө жатка билет да, ким кайсы нерсеге шыктуу экенин. Алар деле мындай сен бого барсаң жакшы болчу да экен, кандай деп ойлойсуң деп мындай сүйлөшөбү? Мугалимдер сүйлөшчүлөр бар, сүйлөшпөйт дагы да. Кээде мугалимдер багыт да бере албай калып атат да. Анткени ошол баланы кесип тандай эле турган балага багыт бериш үчүн деле баланын деңгээли ошол деңгээлде болуш керек да.
Ана мугалим ошондо тааныйт да. Мурунку мезгилдегидей, сен койчу болосуң, сен кароолчу болосуң деп салчу да. Бул деңгээлин көтөрүш керек эле да, ошо кароолчу болбош үчүнчү, койчу болбош үчүнчү басмырлабаш керек да. Карга биет, сен акмак киши болбойсуң, сенден эчтеке чыкпайт дегендин өзүчү, чыкпайт деген нерсе адам баладан чыгып калышы мүмкүн да. Эйнштейндер эмне болду мисалычы? Эдисон, Эйнштейндер эмне болду ошол? Болбойт деген балдардан чыгып калды да. Биз андай кылбаш керек да. Ошон үчүн мугалимдер дагы өзүнүн балага кылган мамилеси жаңылануу боюнча мугалимдер жаңы технология жаңылануу боюнча балага кандай мамиле кылыш керек экени жөнүндө окуш керек да. Анткени башка өлкөдө, мисалы Финляндияда биринчи орунда мугалим турат. Ишке алууда мугалим. Андан кийин полиция кызматкерлери тигилер булар кетет да. Биринчи орунда мугалим турганы мугалим тесттен өтөт да. Ошол тесттерден өтүп мугалимди психологически текшерет. Жинденеби, реакция болобу деп текшерип келип бүт нарды өткөндөн кийин ана мугалим болуш ал жакта ардак. Президенттиктен дагы жогору турат. Мугалим дегенде сый, өлкөнүн ичинде сый, балдарда сый, ата-энеде мугалим деген сый да. Тандап аябай жакшы нерсе да бул. Биз ошончолук деңгээлде да мугалимдерди тесттен өткөрүп, текшерип, кайсыл деңгээлде дешибиз керек. Бирок ал үчүн бул убакытты талап кылат да, жылдар талап кылат. Ал үчүн даярдап кадрлар чыгыш керек да. Биз да ошого келсек жакшы болуп болчу. Биринчи баягы депутат тандоо, биринчи айыл өкмөтүн тандоо эмес, биз биринчи мугалим тандашыбыз керек. Анткени ар бир мугалим бир экономисттин устаты ал. Ар бир мугалим бир юристтин, бир бара турган президенттин, бул жерде күчтүү чыга турган бизнесмендин, теологтун, экологтун устаттары болуп эсептелет да. Бул устаттары ошол устаттай боло турган деңгээлде болуш керек болчу да, мугалимдей деңгээлде болуш керек. Жана өлкөлөрдөн биз ала турган нерселерибизди алыш керек негизи. Сонунга аябай жакшы. Мен суктанам да. Булардын момдай кылып жаткан нерселери аябай жакшы да. Анан мугалимге сый деген аябай жакшы чын. Тим элечи. Финляндия, мисалы, Испания, мисалы ушул өлкөлөрдө, Норвегия, ушул өлкөдө азыр биринчи образование боюнча, билим берүү боюнча биринчи орунда туруп атышат го. Эстония булар деле жакшы абалга өтүптүр да. Эстония Европага жакын болгондуктан булардан алып атып, Эстония азыр баягы мурунку СНГ Советтер Союзунун өлкөлөрүнүн ичинде Эстония билим боюнча жогорку деңгээлге чыкты да. Анткени кошунасы эме да, кошунасынан таасирленип атат да, жанындагы. Буюрса биз да чыгабыз. Буюрса чыгаралы да бул. Бул жерлер класстар мына. Класстар балдарга. Ошо сыяктуу 4 классыбыз бар, чоң класстардан. Класстар. Ошо балдар бөлүнүп, 20-20дан 80 бала, 20-20дан бөлүнүп алып окушат. Бул кана ислам окуу кабинети, бул араб тил кабинети. Бул жерде биздин агайыбыз турат. Агайыбыз бизге негизи жалпы 3 мугалим 3 жылдан келип кетти. 2 мугалим 3 жылдан келип кетти азыр. 1,5 жыл болуп калды агайга. Египеттен келген. Биз окуган университетти бүтүргөн араб тилчи өзү. Азыр келип бул жерде балдарыбызга сабак берип атат. Тафаддал сиз. أنا أستاذ عاطف جئت من جمهورية مصر العربية. Мен атым Атиф, мен Египет араб өлкөсүнөн келдим. مبعوث الأزهر الشريف إلى دولة كرغيزستان. Египеттеги Азгар университетинин жөнөтүүчүлөрүнөн дейт. جئت إلى هنا بدعوة مباركة من جمهورية كرغيزستان الإسلامية لتعليم اللغة العربية. Мен бул Кыргызстанга балдарга бул жерде медресеге араб тилин үйрөтүү боюнча келдим. ونحن حقيقة وجدنا اهتماما كبيرا من أهل كرغيزستان ومن طلبة العلم هنا إقبالا كبيرا جدا على تعلم اللغة العربية. Бул жерде биз балдарга сабак берип атканда көрүп атабыз. Балдар аябай араб тилин үйрөнүүгө мындайча айтканда ынтызар берилүүсү өтө күчтүү дейт. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه المهمة المباركة وأن نكون عند حسن ظن أساتذتنا بنا إن شاء الله. Эми Кудайдан бизге жардам беришин, анан ушул берип аткан сабактарыбыздын ичинде береке беришин каалайбыз, тилейбиз. Балдарга компьютер классы. Бул компьютер классы экен э? Лэптоп менен атышат экен да. Кириңиз агай. Балдарга дагы азыр эми IT технология, SMM ар кандай түрлүү азыр акчаны үйүндө туруп алып тапканга
кудурет күчү жетип калды да кээ бирлер окугандардыкы, билим алгандардыкы. Анан бул жерден канчалык деңгээлде болсо дагы балдардынчы, балдардын тиги Excel ачып жабуу дагы башка мындайча айтканда жөнөкөй нерселерди деле бул жерде үйрөтүп, Microsoft башка жеңил нерселерди үйрөтүп туруп анан балдарды багыт берип койсок, балким айтишниктер чыгат да бул жерден биз. Чектөө жок. Англис тилчилер кетип атат негизи балдар. Чыгарган балдарыбыз. Айтинин алипесин үйрөтүп десем болот го? Болот, алипесин үйрөтөт бул жерде. Андан ары түптөп кетиш өзүнөн турат. Өзүнөн. Кызыккандар болсо, ошо тармакка кетет. Бул жак англис тил кабинети. Мугалимдер жетиштүү элеби? Мугалимдер негизи медресеники мугалимдер жетиштүү. Биздин жанагы Калем лидерлер академиясында мугалим тартыштыгы болуп атат да. Нарында мугалим тартыштыгы болуп калат. Медресеники Калемге 1,5 жыл болуп баратат да. Аз убакыт болгондуктан, бул медресеники 5-6 жыл болгондуктан мугалимдерди проблемасы чечилип баратат да. Кадр тандоодо ошо кантип тандайсыңар мугалимдерди? Кайсы критерийлер? Критерийлер эми биздики баягы часовиктер келип атпайбы? Мисалы мугалимдерди тандай албайбыз. Мисалы сен мындай кыл, бирок эң негизгиси балдар менен урушуп кетпей, талашып кетпей, балдар менен тил табышып, балдарга бир баягы тилден кандай тил, математикадан болобу, ортодо математиктер да келет, кыргыз тилчилер келет, орус тилчилер келет. Балдар менен тил табышып, өзүнүн ичиндеги алган илимин, билимин балдарга берсе деген эле. Нетте келет, берет, келиш менен жерден сабактарын берип кетишет. Мындай ислам динине терең сүңгүш керекпи, ал деген нерсе жок. Андай нерсе жок да, андай нерсе жок. Эң негизгиси ал жерде адамгерчилик да. Биз мисалы бул англисчеден берип аткан мугалимибиз, тиги информатикадан берип аткан мугалимибиз, орус тилден берген мугалим сөзсүз түрдө мындай баягы ислам динин терең билсин деген нерсе жок да бул жерде. Заманбап беле кадимки мугалимдер. Кадимкидей эле мугалимдер. Балдарга тамак жасап берип аткан тамак чежелер. Саламатсыңарбы? Колуңарга береке. Береке. Бул жак кухня, бул жак столовая. Балдарга. Эмне тамактардан жешет? Тамактар жөнүндө айтып койсоңуздар. Бул менюкен шорпо, манпар, ганфан, картөшкө, кесме шорпо, салат батсай менен, шорпо, мастава, макарон, лагман, плов, жумуртка, горох, бульон, чечевица, каша, күрүч, макарон, картошка. Ой, сонго ресторансыңар го я. Жакшы. Бул жерде Бияк эмне кылат агай? Бул кимдер? Мугалимдердин чай ичкен жери. Мугалимдер. Бул жерде коноктор келгенде, андан кийин мындай өтүп кетейин. Андан кийин балдар келип бул жерде кечкисинчи өзүнүн кураторлору бар да. Анан баягы этюд кээде болот. Бул жерде анан сабактар, руханий сабактар, балдардын проблемасы болсо, бул жерде сүйлөшүп, кандай кылалы деп группалар өйдө чыгып кетет. Анан негизи коноктор келсе бул жерде, сырттан коноктор келсе бул жерде тамак берилет. Бул жак эми биздин китепкана. Балдар мектептен келгенден кийин келип, бул жерде отуруп, үйүндө китеп жок болуп калышы мүмкүн да. Адабий китептер бар, тиги жерде мотивацион атайын алып койдук. Мотивационный. Мурунку китептер бар, Чыңгыз Айтматов бар. Дагы үйлөрүн алып кеткендер бар экен. Чыңгыз Айтматов мисалы окуйм деген. Андан кийин бул жерде мына Келкел, Майдан, көчмөндөр кагылышы, сонун түптүү китептерчи. Окуйм дегендер болсо, Сынган кылычы. Оларды Келкел, Чыңгыз Айтматов, Майдан, көчмөндөр кагылышы, андан кийин тиги маркумдар үнү, ошого окшогон китептерди окуп алгандан кийин адам тилден да байыйт. Улутка болгон басып өткөн тарыхтарды мындайча айтканда сүйөт. Анан ошондон иш болот да, кой мен да бир нерсе кылышым керек экен. Касым Тыныстановтар, тиги Жусуп Абдурахмановтарчы 19 жашында, 21 жашында өлкөгөчү арыз жазып өлкөнүн келечеги жөнүндө ойлонуп атышат да. Анан бул жерде ошо китептерди келип отуруп,
ушундай окуйт. Сон. Анан өз ара отуруп алышып туруп окуган китептеринен талкуу кылышат балдар ушундай. Бул жак эми мындай адамдар менен окуп отуруп атканда балдар келип отуруп бул жерде кеңешип, сүйлөшүп, бул жер талкуу жери да, эркин отуруп. Бизге мугалимдер келип калат, ата-энелер келип калат, балдар келип калат, эркин отуруп. Кээ бири тигил жерге жатып туруп, өтө уйкусу келип бараткан болсо, конечно, кармай албайбыз да. Мисалы, кичине 15 минут, 10 минуттук кетип алат. Ооба. Бул жерде намаз окуган балдар бар, эмелер бар. Намазын окуп алат. Негизи кандай болбосун баары бир шарттарын түзүп беришибиз керек да. Бул жерде тигил болбойт, бул болбойт дебешибиз керек да. Шарт түзүлгөндөн анан адамдардыкы баардык шарты бар экен. Кой эми окуйун дейт да. Анан ошо бул ошол сүйлөшө турган, мындайча айтканда чер жаза турган жер да. Бул жер биздин Калем Лидерлер академиясындагы астындагы Калемтай. Калемтай деп кичинекей бөбөктөрүбүзгө, балдарыбызга, кыздарыбызга арнаганбыз бул жерде. Анан бул жерде негизи 4 жаштан 5-6 жашка чейин окуп кетишет. Баягы мындайча айтканда мектепке даярдоо. Подъемка болот бул жер. Анан эжелери Нурай эже бар. Нурай эже ошо окутуп балдар менен иштеп, негизи мен дагы азыр могул жерге аябай күч жумшаш керек болуп атат. Бирөө эмес, 2-3 группа. Негизи бала кичинекей кезинен калыптанып түптөлөт да. Анан могул жерге өтө маани беришибиз керек болуп атат. Китебинде маани бериш керек болуп атат, колдонгон куралдарында, анан балдарды өстүрүүдө, тарбия берүүдө ушу жерде. Үйдө албай калган мээрим болсо, андан кийин укпай калган, көрбөй калган нерселер болсо, ушул жерде биз көрсөтүп балдарыбызды өстүрүүгө аракет кылыш керек. Негизи балдардын көңүлү өссө эле сөзсүз түрдө мисалы ою өсөт экен да. Балдардын көңүлүн өстүрүш керек экен да. Анан бул жерге келип атпайбы, алтындай болгон сон. Мисалы биз алипени баягы 1 жылга чейин окутат го. Анан бул жерде тез эле 12 күндүн ичинде мүмкүнчүлүк эгерде иштеген болсо, 12-13 күндүн ичинде, 2 аптанын ичинде тамга тантып окутуп койсо болот экен да. Анан ошону менен бирге эле эжелер англисче дагы үйрөтүп аткан, орусча да, ошону менен бирге эле балдар 3 тилди деле алып кете берет экен. Таң калыштуу да. Кыргыз тилинде эле тамгаларын таанытып, мунусун бүткөндөн кийин жалпы бирөөнү бүтүп туруп экинчисин өтүш керек экен, мындай неме кылбаш керек экен. Анан тигини бүткөндөн кийин тиги бүт тилдерге кирип кете берет экен да. Балдардын негизи мүмкүнчүлүгү чоң экен да, көп нерсени алат экен да. Анткени булардын карым катнашы жок пока. Тияка барам, бияка барам маселеси жок. Болгон күчүн, эгерде мотивация жакшы болгон болсо, болгон күчүн билимге бердирип койсо болот экен да. Сон. Балдар келип, мындайча айтканда эртең менен келип, эртең менен мектепке барып түштөн кийин келгендер бар да. Курсак ачып калган болсо бул жерден кичине шам-шум кылып, андан кийин окууга кирип кетет. 1 стакан чайын ичип алып, пирожки жана башка нерселерин жеп алып кирип кетет. Анан түштөн кийинки окугандар бар, алар эртең менен келишет. Эртең менен келгендер дагы немеге окууга кетип баратканда, бул жерден шам-шум кылып алып анан окуусуна мектепке кетип калышат. Бул кыргыз тил бөлмөсү экен, агай? Бул жер кыргыз тил бөлмөсү, тилге ылайыкташтырганбыз. Экинчиден биздин баягы улуттук баалуулуктарыбыз сезилбей, колдонулбай барат атпайбы? Анан ошолорду да ушул жерге буюрса жыйып атабыз. Бозу эмне экенин, кереге түндүк ууктар эмне экенин, жабуулары, андан кийин тил жөнүндө мына бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм, бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм, башка тилди кандай жакшы көрсөм да, эне тилди сүйгөнүмдөн жаңылбайм деп Алкул Осмонов атабыз айтмакчы. Анан негизи эне тилибиз биздин күчтүү тилибиз. Анан бул жерде да тил, кыргыз тил боюнча сабактар берилип, анан ошол мындайча айтканда этнопедагогика боюнча. Мисалы балдар жиликтин аттарын, 12 чөл жиликтин аттарын билбей калып атпайбы? Андан кийин 7 атабызды тааныбай калган мезгил болуп атат. Областарыбызды тааныбай калып атабыз. Ат жаптыктарын билбей калып атат бала. Жашоого керектүү нерселерди билбей калып атат да. Жаңыланабыз, же жаңылануудан жок. Же болбосо өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбыздан жок болуп калып атат да. Ошого бул жерде келип, сүйлөшүп,
бир байкени алып келип атабыз, кыргыз оюндары боюнча. Бир байке келип атат, аябай. Кичине эле бир баштык менен ал дагы өзүнүн рюкзагын чыгарып атыптыр. Анын ичинде пара бар, 9 коргол бар, чакмак таш бар, анын ичинде 5 таш бар. Ушуларды алып келиптир, тиги рюкзак менен сатылат экен. Сатылып анан балдарды ошо соревнование кылалды атабыз, жарыштыралды атабыз. Анткени өткөндө ушул жерде да тээп көрдүк. Пара тепкен бала, мореки пара теп, оң бут, сол буту кыймылдаган бала, мында кыймылдаган бала, ошол бала дени сак болот экен да. Бул да бир өзүнчө физкультура экен да. Илгери бизде мисалы пара тепсеңер, эки болуп каласың, анан пара тепкендерди алып келип эле тизип тургузуп алып эле, энекиге чыгарып алып уруша берчү да. Анан көрсө паранын да пайдасы бар экен да. Көрсө өткөндө мен айылга барып алып пара тептик балдар менен, мен топтоп алып, мен азыр немеден көрсөтөм. Пара тептик, чүк ойнодук балдар менен. Мен барып чүк ойносом, улам жыйылып отуруп, 30-40ка жакын бала топтолду да. Алардын көңүлүн ачыш керек экен да. Конфеттен эле кичинеден, куурмадан белек берип койдук. Балдар ошол нерселерге көңүл ачылбычы, аябай мен. Анан чүк аттык, пара, анан чурк аттым. Жарыштырыпчы балдарды. Анан көрсө биздин баягы улуттук оюндарыбыз да бар го. Чүк атмай, ордо, эме деген. Буларды дагы жандарышкы спорттук оюндар, адамдын мээси өсөт. Чүкө жана ортосунан хан чыгаруу деген не деген ушундук. Мисалычы, абалак менен чаап туруп, биз ушулар менен чоңойгонбуз да. Мисалы биз ат минип чоңойгонбуз. Биз ушул неме ордо ойноп чоңойдук, чүк атып чоңойдук, пара тээп чоңойдук, улак тартып чоңойдук. Анан балдар немени мисалы ошол мезгилде жаттаган, мен мисалы мен сыртта жүргөнүмө 30 жыл болуп кетсе деле, 30 жыл болуп кетсе деле сыртта жүргөнүмө. Бирок менин кичинекей кезимде мен ушундан билем да, кичинекей кезимде күндө мисалы ат жаптыктарын күндө салып эметпейм да. Тети кичинекей кесибизде мээге сиңген нерсе. Мисалы ээр токундагы ээр токун, ээр, үзөңгү, куюшкан, көмөлдүрүк, басмайыл, андан кийин тиги нокто, жүгөн мисалы. Бунун бардыгы эсибизде да, үзөңгү. А балдар аны билбейт баягы. Үзөңгү эмне экенин билбейт. Анан ушуну билсе, баягында бирөө айтат эми ушуларды билип койсо эле өсүп кетеби депчи. Бул өсүп кетүү эмес, өсүүгө даярдануу деп эмечиш керек. Мына өсүүгө түбүңдө бирдеме болсо, анан түптөлүп анан өсөсүң да. Анан эчтеке жок болуп турган болсо, каяктан өсөбүз? Ошон үчүн бир нерсени, башка нерсени үйрөнүш үчүн өзүңдүн кээ бир баалуулуктарыңды дагы билиш керек да. Баалуулуктар билингенде анан өсүү болот да. Бул жерлер балдардын комнаталары, жатаканалары, дааратканасы, жатаканалары. Лицейде иштеп кеттим. Лицейде ушундай да. Кирип эмет. Алыстан келген бизде 7 областтан балдар ойнойт. Азыр Оштон 2 бала, Жалал Абадтан 2, Скөл областынан 7 бала бар. Ошолордун ата-энеси кээде 2-3 айда сагынышып калганда келгенде ошол жакта эмелер, анан алыстан келген коноктор үчүн. Коноктор келип калса. Ушул жерде болот. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Агайым, калпакчан дайыма жүрүшөбү же бизди келатат деп даярданышты? Форма, медресенин формасы. Медресенин формасы калпак экен. Түштөн кийин, окуудан кийин эркин форма. Аябай жакты. Жылаңбашта жүрө берет эми, жылаңбаш жүрөт. Биз калпак менен жалпы медресенин формасы. Отура койгула, отурула. Аябай соң көрүнөт экен агай, көзгө. Биринчи курстун балдары туруп калгылачы. Биринчи курстун балдары, могул жигиттер. Кудай буйрса, Кыргызстандын жалпы Нарын областынан көп, анткени Нарында болуп аткан, Нарын областынан көп. Анан Оштон келгендер бар, Көлдөн келгендер бар. Бимоо тургандар биринчи курс. Андан кийинки отура койгула. Экинчи курс туруп койгула. Могул жигиттер экинчи курс. Быйыл ОРТга даярданып атышат. ОРТга даярданып, Кудай буйрса, балдарды жакшы алган болсо, ушул жигиттер Кудай буйрса, каалаган балдарды мажбурламай жок могуга киресинде, өзлөрүнүн тандоосу менен каалаган университеттерине, факультеттердин арасында айтишник болом дегендер бар, бизнесмен болом дегендер бар, юрист болом дегендер бар, экономисттер бар, арасында тилчилер бар, түрлүү ар тарапка кетүүчүлөр бар, өзүнүн каалоосу менен. Бул жерде жалпы Нарын областынан, райондордон жалпы, андан кийин Баткенден бар, Ош, Жалал Абадтан бар, Көлдөн бар, бул жерде да экинчи курста. Көлдөн бар. Бирок ал тиги жактардан биз азыраак алабыз. Анткени Нарын областында бир эле медресе бар да.
бир эле медресе болгондуктан чүйдө мисалы медреселер аябай көбүрөөк. Ошто көп, Баткенде көп, башка жерлерде көп да. Бул жерде негизи көбүнчө нарынга ылайыкташтырылган. Биз анан баягы жарыяны кылганда дагы, кабыл алуу жарыясын кылганда дагы неме бул нарын облачына эле кылабыз да. Анан сырттан ууп калгандар гана келип калат. Анан ошондо кабыл алып коебуз. Жакшы тапшырса, биринчи бизге кирүү боюнча 9 классты бүтүрүп келип бул жерден тест тапшырышат. Тест тапшырып туруп, андан кийин анан өтсө анан биякта окуп калат да. Биякта 5 тил үйрөнөт дедиңизби? Арабча окуйт да сөзсүз түрдө. Андан кийин англисче, орусча окуп атышат, кыргызча окуп атасыңар туурабы? Даярдык. Анан түркчө, түркчө окуп атышат. Kucağında dörülgönlüm Kırgızistan, ak beşiğe bölüngönlüm Kırgızistan. Karanından alıslasam kusak olup, kayraylanıp gelir jerim Kırgızistan. Kırgızistan, Kırgızistan, kayraylanıp gelir jerim Kırgızistan. Агай, мындай сезим келтет да. Акыркы жасаган программаларымбы же ушундай адамдарга жолугуп калып атамбы билбейм. Көп жылдан бери кыргыз уктап жатып, анан азыр мындай ойгонуп баштагандай сезим келип атат да. Негизи муну мындай айтсак дагы болот. Кыргызда баягы бир мезгилде жазуу маданияты деле күчтүү болгон. Андан кийин анан жаттоо маданияты күчтүү болбодубу? Мисалы акындарыбыз, бул манасчыларыбыз биздигечи жаттоо менен айтып, ошол айтып атканын жаттап калып сабак алышкан да, таң калыштуу. Төгүп атканын жаттап калган. Мисалы, чүй жеринде акындарыбыз жөнүндө айтайын. Акындарыбыз жөнүндө айтайын. Чүй жеринде баланча байтиктин, шабдандын же болбосо баланча улуу адамдын бир тою болуп атыптыр, ашы болуп атыптыр деген болсо, ошо кабар берилген, мынчасында болот дегенде акындарыбыз баардыгы келген да. Акындарга кошуп адбаш өрөөнүнөн бул жактан, кочкор нарын өрөөнүнөн, чүйдөн, балыкчыдан өзлөрүнүн мындайча айтканда азыркы тил менен айтканда диктофондорду жиберген да. Кишилерди атайын зээндүү ошолорду кабыл алып калган, кантип угушат эл. Өзлөрү баары көчүп бара албайт аяка. Анан ошол жердеги биздин акындарыбыз барат дагы тиги жерге отуруп, деп баланча келиптир, тиягынан биягынан кыракы кылдат кара, аябай сонунда баланча тиги келиптир, ашына мындай байгө койду, анан келип туруп немени тиги төкмөлүктү биринчи сөздөр Алыкулга берилип, анан неме берилип, тиги Жеңи Жокко берилип, Арыстанбек Калыгул тиги буларга берип туруп, анан момдай деп казактан тигил акын келиптир деп туруп, анан алар бүт ошонун баардыгын 2-3 барып толуктап, жаттап алып келип туруп, анан эл топтолуп жиберген эл бул жерде тайын союп отуруп туруп, анан ошолордун эмесин укчу экен да. Момдай, анан булар кандыра, балким ошол айтып аткан нерсесин ашыкчасы менен жеткиликтүү айтып берип, мындай болгонтур. Мындайча айтканда, бу дагы бир жол болгон да, элдер колдонгон да, жеткирүү жолун. Анан ошентип бизде баягы зээн немеси жазуу эмес, жаттоо маданияты күчтүү болгондуктан ушуну менен келгенбиз дагы биз илимге кыргыз кире элек болчу. Эми Назира айым сен айтып аткандай, чын эле Кудай буйрса мына илимге кирди. Мына биздин 7 тил билген балдарыбыз чыгып баштады. 5 тилге билген балдарыбыз мына карасаңыздар, муну жөн эле мен жомок айтып аткан жокмун. Же токуп келип туруп анан мотивация берейин деп айтылып аткан жок да. TikTok'ta карасаңыздар, TikTok'ta, Instagram'дын ичинде 5 тил, 7 тил, 3 тилден кем билбеген балдар кыздарыбыз чыгып баштады. Эми буйрса деп атам, мен деле ошону айтып атам да. Буйрса дүйнө жүзүнө биздин имандуу, адептүү, ахлактуу 5 тил билген, 3 тилден кем билбеген 5 тил билген, мындайча айтканда ийкемдүү, кыракы кылдат, мобильный, гибкий балдарыбыз дүйнө жүзүнө чыгып туруп ачылышты Кудайым буйрса биз кылабыз да. Анткени биз союз мезгилинде кичине кысылып, өз чектөө болгон да, тигини жазпа, муну жаз, андай баспа, мындай бас, андай дебе, мындай де деген нерселер бар го. Ошолор нерселер болгон да. Болгондуктан ачыла албай айткан. Бирок азыркы акындарыбызды мына Садырбек акын, андан кийин тиги акындардын ичинен тиги жазма акындардан айтып атам. Тиги Акбар Кубанычбеков, Бердибек, Максат Жангазиев жазма акындарды биз чыгып туруп ачылыштарды кылып баштады да. Эркин жазып башташты. Акындарыбыз эркин төгүп баштады. Мисалы, бул да жакшы нерсе да. Эми бул албетте ачылыш дүйнө жүзүнө жайылат да. Анан эми чет өлкөгө дагы барганда көрүп калып атабыз. Россияга барсак, Түркияга барсак, Германияга барсак, Америка, Европаларга барганда, Японияга барганда мына биздин
кызыбыз депутат болуп койду да Кореяда. Япониянын мисалы мамлекеттик ишине кирип атпайбы? Биздин кыргыз кыз Япониянын мамлекеттик ишине. Анан ошол эле Оксфордто окуп атат, Гарвардто окуп атат. Сырткы улуу мындайча айтканда бийик даражасы жогору университеттердечи, баалуу университеттерде окуп атат да. Анан чын эле сен айткандай Кудайым буйрса, ушундай сезим, менде да ошондой сезим болуп атат. Ачылыш, дүйнө жүзүнө ачылыш Кыргызстандан болот. Анткени мен дагы дайым айтып келем, биздин эл бирөөнүн өлтүрүп, жерин тартып алып, анан канын ичип, ал жерденчи элин эзип, балдар кыздарын тартып алып, элин эзген эл эмеспиз. Биз өзүбүздү сактап, маданиятыбыз менен коргоп келаткан элбиз. Албетте бирөөнүн канын ичпеген, элин жерин тартып албаган эл келечекте Кудайым буйрса өсөт. Кудай Таалага да жаккан иш ошол. Биз мындай мүнөзүбүз биздикичи, мүнөзүбүз биздики бирөөгө көп зыян келтирбей аракет кылып жашайын деген эл. Муну дагы биз жандандырып, мындайча айтканда бийликти жандандырып ойготушубуз керек. Жаштарыбызды, элибизди улуусуна, кичүүсүнө карабай элди ойготууга туура келет. Анан баягы сен эмне ойготуучусуңбу деген жок. Биз ойготуучусу эмеспиз. Ойгонгонго да аракет кылышыбыз керек. Турупчу биз өзүбүз ойгонуп, толук кандуу ойгондум деген кеп жок бул жерде. Анан өзүбүз дагы ойгонуп, көргөн нерселерибизди айтып атабыз көзүбүз менен. Балдарыбызды мына жанагындай 70 китеп окуп койгон, 300 китеп окуп койгон, 1000 повесть окуп койгон кыздарыбыз чыкты да, мисалы. 5-класстын кызы ошол. 1000 повесть окуп коюп атат. Мен оозум ачылды да. Чыгып келатса, окуганына жараша кыймыл аракети баскан турганы Кочкордон. Баягы баскан турган ошол илимдүүлөрдү микрофонду алып кебелбей, эч кыймылдайм деп абагай. Мен аны 11-класс экенин деп ойлоп турдум, 5-класстын кызы экен. Жалпы Кыргызстан боюнча ошо 1-орунду алып турдум, 1000 повесть окуптур. Анан абагай мен кичине жалкоорок болчумун, бирок эжеге рахмат деп, эжесине дагы рахмат айтып, сен жарайсың ушуну оку деп. Бу кандай сонун сөз, мына мен эжесине да ыраазы болдум да. Сен муну кыла аласың, Рабия. Сен окусаң жетесиң ушуга деп туруп, аны мотивация берип, үнүндө окутуп, 1000 повесть жарышын жеңип, 1000 повесть окуп коюп атат. Мына ушундай окурмандар чыгып атканда күчтүү муун келтат дейсиз. Күчтүү, артта күчтүү муун келтат. Бизден жалгыз гана аракет багыттарыбыз зарыл да. Ала турган нерсесин бизден алыш керек. Булар негизги нерселерди жок дегенде биз баарын бере албайбыз. Бирок негизги нерселерди, багыттарды, негизги мотивация, маанилүү нерселерди берип койсок, балдардын ар жагын өзү алып кетет. Бул кабинет негизи мындайча айтканда character education, руханий сабак бере турган жер. Анан бул жерге келип, улуу келеби, кичүү келеби, биз бул жерден ошол адам баласынын жан дүйнөсүнө, аң сезимге өнүгүүдө эмне нерсе керек болгон болсо, ошол нерселерди беребиз да. Анан негизи бул жерден мына балдарга берилип аткан пайдалуу мультфильмдер, мисалы, бул жерде. Башка байке эжелерге тиешелүү нерселерди ушул жерлерден чубап чыгып алып, бул жерден көрсөтөбүз, билишке менен кинолорду көрсөтө турган болсо, кыска роликтерди. Негизи монун турганы дагы сентябрь, октябрь ошо темаларды бөлүп беребиз. Мисалы, сентябрь айы билимге басымдуулук кылып, билимге кызыктыруу керек болот да. Анткени жаңы келип, адаптация көнүү бир аз оорураак болот го, тияка бияка барып келгендер. Ошондо сентябрь айы билимге басымдуулук, октябрь айы мугалимдерди сыйлоо, андан кийин тазалык, жылмаюу өзүнчө, тайм менеджмент дегендерди катар-катар. Бир айда ошондо бир эле сабак берилет да. Ошол сабактар менен анан балдар баягы билим маанилүү турбай деп кайра жанданып баштайт да. Агай, бул баягы медреселерди көрүп келдик, биякты көрдүк, дагы салайын деген мектептериңиздер бар экен. Булардын баарын ким каржылап атат деген суроо. Ооба. Мен башынан эле ошол жергиликтүү биздин демөөрчү байке инелерибизге рахмат айтам. Анан ар бири өзүнүн ишин кылыш керек экен да. Негизи баягы казан 3 буттан турат го. Ошонун бир буту демөөрчүлөр болгон болсо, бир буту окуучулар.
бир буту мугалимдер болот да. Анан ошо мугалимдер болбосо, демөөрчү болуп бала болгон менен сабак бере албай калабыз. Мугалимдер болуп балдар болгон менен демөөрчүлөр болбосо дагы. Демөөрчүлөр болуп мугалимдер болгон менен бала болбосо эч кимди окута албай калабыз. Ошон үчүн казан 3 бүтүнө турган сыяктуу бул жерде 3 бүтүн. Ошонун бир бутуну, бул баягы казандын бир буту тогосу ошол демөөрчүлөр болуп эсептелет. Анан мен аларга дагы ыраазычылык билдирем. Негизи медресени салалы деп атабыз, салып атышат. Балдар медресесин салалы деп атабыз, салып атат. Ремонту керек экен деп атабыз, ремонтуна жардам берип атышат. Ичкен жегени тамак ашы керек экен деп атабыз, тамак ашына. Кийим кечесин берип атат кээ бирлери. Кийим кечесин берип атат. Баягы кыргызга баягы багыт жол эле көрсөтүш керек экен. Анан могул жерлерде деле мына байкелер инилер ушундай нерсени кылышыбыз керек экен. Анткени билимге суусаган балдар кыздарыбыз бар биздики. Анан ошо билимге суусаган балдар кыздарга шарт түз берер келгиле дедик. Мына лет экранынан бери алып беришип. Лет экран кээ бир жерлерде жок. Мисалы университеттерде жок мына. Лет экрандарды алып берип, андан кийин парталарыбызды бүт моун ичи жабдыктарды жабдып, бүт ремонт кылып, таптаза кылып туруп, анан кара колубузга тапшырып берип атышат. Анан демөөрчүлөргө, биздин демөөрчүлөргө абдан чоң ыраазычылык билдирем. Кудай берекесин берсин. Берсең бересиң деген бар го. Анан Кудай үчүн берсе, келечек үчүн берсе, Кудай аларга берет да. Анан бермейинче берилбейт негизи. Анан демөөрчүлөрдүн өмүрү узун болсун, иштеринде ийгилик болсун, үй бүлөсүндө тынччылык болсун. Бул эле эмес, мындай окуу курстар эмес. Келечекте чоң дүйнөгө белгилүү болгон мектеп салалы деп атабыз. Гарвард курабыз деген менин ырым бар. Келечектен үмүт үзүп, себепсиз кеткен ишке кейий берүү керексиз. Кечээкүбүз бүгүнкүдөн маанилүү, бүгүнкүбүз эртеңкиден маанилүү, эл жер үчүн, урпак үчүн керекпиз. Кыйындыкты жеңгилендирсе жактан кыргыздарга билим керек көз ачкан, келгилечи окуу жайын куралы кем болбогон Гарвард, Оксфорд, Техастан деген менин ырым бар. Анан ырга жараша, ниетке жараша, Кудай буйрса, жергиликтүү демөөрчү дедиңер, сырттан келбей. Сырттан бизге демөөрчүлүк кылбайт. Анткени сырттан демөөрчүлүк кылалы десек, биздин демөөрчүлөр арабтар деп түшүнүшөт го да. Бизге биринчи ташына жардам берди. Жаштар ассамблеясы биринчи калган нерсени өзү алып кетти. Кыздар медресесин өзүбүз курабыз деп атабыз. Могу нерселерди өзүбүз кылып, китеп чыгарган атабыз өзүбүз эле куруп атабыз. Анткени биз канчалык сыртка көңүл бура берген, бирөөнүн агасын, өзүңдүн агаңды агалай албасаң, бирөөнүн агасын сагалайсың деген бар го. Канчалык биз сыртка эле демөөрчүлүктү, сыртка эле сырттан алып келишибиз керек дей берсек, анда биздин бере турган мүмкүнчүлүк бере тургандар бербей, биздин демөөрчүлөрдү басып таштайбыз да. Анан булар сырттан эле алат. Биздин демөөрчү эмне, биз өзүбүзгө өзүбүз кызмат кылыш керек да. Бүгүн акчасын берсе, эртең ырын-ырдап калбашыбыз керек. Бийсин бийлеп калбашыбыз керек да. Биздики мисалы демөөрчүлөр биздики өзүбүздү берип аткандан кийин мен бирдеме десе, берсең өзүңдүн кыздарыңа, балдарыңа, өзүбүздүн келечекке бердиң дейбиз да. Колкоо кыла алабыз да, мисалы. Эгер ошондой колкоо кылган болсо, биз да ошентип айтабыз да. Ошон үчүн ошондой сөз болбош үчүн өзүнүн балдар кыздарына берип атат да. Ошого дагы берип аткан демөөрчүлөр ыраазы да. Кудайдын берекесин берсин. Мен чоң ыраазычылыкты бул жерден бир ошол демөөрчүлөргө айтам. Андан кийин ушул жерден берип аткан медреседе сабак берип аткан мугалимдерге айтам. Андан кийин жардам берип аткан, ошо келип аткан балдарга дагы ыраазычылык айтам да. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, көрдүңүздөр, өзүбүз колдоп, ушундай даражадагы чоң мектептерди, университеттерди салсак болот экен да. Биз башкалардын акчасын алып, анан ырын-ырдап сөзүн сүйлөбөй, өзүбүз эле кылсак болот экен да деген жыйынтыкка келип атам бүгүн. Анан бул жыйынтык мага аябай жагып атат. Ушу билимге, илимге салынып аткан салым абдан жагып атат. Сизге аябай ушундай суктанып атам, сыймыктанып атам. Ушунчалык сизди колдогум келип атат. Аябай жагып атат бул нерсе. Чынында эле урматтуу көрүүчүлөр, биз билимди, илимди колдошубуз керек деп ойлойм. Сизге жактуу болуш керек. Балким бул нерсе жугуштуу болуп, башка областтарда дагы, нарында эле эмес, башка областтарда дагы ушинтип жергиликтүү өздөрү эле тың чыкмалар биригип алып, укмуштуудай мектептерди, бала бакчаларды, университеттерди салат чыгар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.